Бишкектин жашоочуларынын көбүн коомдук транспорт маселеси түшөлтүп келет. Автобус, маршруттук таксилердин жетишсиздиги, андагы тыгын, жол кирээни көтөрүү ыктымалдыгы, аялдамалардагы элдин көптүгү бүгүнкү күнгө чейин чечилген эмес. Бишкектеги транспорт көйгөйүнө ким жоопту? Маселе кантип чечилет? Ушул жана башка суроолорго Поликлиника медиасы Медиарейт программасынын алкагында жооп издейт. Бишкектин элинин саны күн сайын өскөнү менен коомдук транспорт маселеси бүгүнкү күнгө чейин дагы деле чечилбей келет. Өзгөчө эртең мененки убактарда элдер жарым саатка чейин маршруттук таксилерди күтүп калууда. Ошондой эле элдер жумуштан чыккандан кийин аялдамаларда кишилер батпай калат. Бирок маршруткалардын келиши абдан кыйын болот. Ошондон улам шаар тургундары үйлөрүнө жумуштан кийин жетүү абдан оор болорун айтышууда. Эгер автобусга чыгып калсаң жок дегенде жарым сааттан күтүп турасың да. Аябай эле тартыш, Өзгөчө кайсы маршруткалар тартышта көрөсүз? Бардык эле маршрутка. Мен 193 менен көтүп жүрөм. Постоянно битый да. Анан кийин айдаганда дагы бир нормально айдашпайт. Минут ждала ждала. Особенно по утрам. Час пик. Вечера. Да. Маршрутки забитые, да? Да, это, конечно, всегда час пик. Утром, вечером всегда так. Маршрутка азыр болмок бар толтурулат да. Автобус болсо жакшы болмок биз. Ыңгайсыздык жаратат, Аябай. Маршруттар жок. Могу батпай да. Бир 15-нде Негизи маршруткаларда көпкө чейин күтүп турган убакыт болуп калат. Кайсы убактарда көпкө күтүп каласыз? Особенно кечинде Кайсы маршруткалар мисалы үчүн азыраак чыкпайт? 220 мурун көп болчу, азыр аз болуп калды. Көпкө чейин күтүп каласыңарбы маршруттарда? 1 сааттан мен күтүп атат. Мисалы үчүн мен Шытой микрорайонунда жашайм. Ал жактан мен окуума чейин бир гана 106 маршрутка жүрөт. Бирок мен саат 7 чыкканда 7:20ларда өтүш керек негизи. Бирок чыкпайт да. Өз убактысы менен келбейт. Из-за этого мен постоянно сабактан кеч калам. И то пересадка кылып барамын. Башка маршруткалар менен. Ошого айтарым 106-ны графигин батыраак кылып койсо жакшы болот. Мы уже 2 маршрутки пропустили и не влезли. Еще и маршруткалар, они акырындан катташат да. Из-за этого людей на остановках много. И когда типа заходишь в маршрут, там уже толпа. И, допустим, мне надо будет ехать далеко, а они скажут, типа, артқа өт, а впереди тебя там места нету, чтобы протиснуться. И они такие, орын бар ғой, артқа жудбайсың, вот так вот. Маршрутка негизи аз. Кыйналасызбы? Маршрутка тыгын болгондо кыйналасың основном. А так жакшы эле негизи. Эгер адам тыгып эле албасачы. Сиз көпкө деле күтпөйсүзбү? Күткөн күндөр болот. Эми маршруткадан кыйналабыз, конечно, жумуштан өзү чарчап анан. Жөнүндө күтүп кыйналбайсызбы дейм да? Күткөндө күтпөйм, бирок эл бул убакта чачып калат, аябай толуп кетет. Кыйналабыз бир аз. Негизи ушундай чоң андай биздин борбордо тем более чоң автобустар болсо жакшы болмок да. Анан окуучулар кыйналып атабыз. Окуучуларды байкайм да, баары бул убакта үйүнө чарчап жетип, анан кандай заданиялар чыгарат билбейм. Бүгүнкү күндө шаардыктарды тейлөө үчүн жок дегенде 1,5 миңдей чоң автобус керек. Бирок учурда шаар тургундарын тейлөө үчүн күн сайын 80 автобус, 120 троллейбус гана чыгат. Мэриянын транспорт департаментинин жетекчисинин орун басары бул маселе толугу менен чечилиши үчүн бир нече факторлор бар экенин айтууда. Бүгүнкү күндө транспорт департамент тарабынан ошол керектелүүчү транспортты сатып алуу боюнча, маселелерин чечүү боюнча 3 багытта жумуш алып барып келатабыз. Ошо быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 миллиард акча каражаты которулган. Бул президенттин көзөмөлүндө турат. Андан тышкары ошо мэрдин, Бишкек шаарынын мэринин тыкыр көзөмөлүндө алынып, ошо 1 миллиард акча каражаты Кытай мамлекети менен келишим түзүлүп, декабрдын башында 120 чоң көлөмдө автобус келет. Бул жергиликтүү бюджеттен каралган акча каражатына. Андан тышкары ошо 3
дагы 2 багытта каржы булактар каралып, ошо чоң көлөмдүү электробустар, автобустар сатып алуу боюнча иштерибизди алып баратабыз. Жалпы жонунан ошо 120 электробус, анан кийин 240 чоң көлөмдүү автобустарда. Бардыгы тең газомоторный, газ менен жүрө турчу автобустар. Ошол багытта бүгүнкү күндө жумушубузду алып барып атабыз. Ал эми жол акысына токтолсок, октябрдын башында Бишкек мэриясы Борбор калаадагы коомдук транспортто жүрүү акысын көтөрүү сунушун күн тартибине чыгарган. Ага ылайык автобус, троллейбуста жол кире акысы 15 сомго, кичи жана жеке менчик автобустарда 21 сом. Кечки саат 9-дан кийин 32 сомго көтөрүлүшү мүмкүн экени айтылган. Ошондой эле департаменттин жетекчиси ордун басары жол кире көтөрүлүшү айдоочуларга мотивация болуп, коомдук транспорт тартышсыздыгы бир аз да болсо чечилерин айтууда. 16-2017 жылдары микроавтобустардын саны 4,5 миңден 5 миңге жакын чукул болчу. Ошо азыркы маалда ошо 1600 гана түзүп атат. Бул түзмө-түз жана күйүүчү майдын кымбаттоосуна дагы себепкер болуп атат. Себеп дегенде жол кире акысы 15 сомго көтөрүлгөн учурда күйүүчү майдын баасы ошо 31 сомду түзчү да. Азыркы маалда күйүүчү майдын баасы 71-72 сомго чейин көтөрүлүп кетти. Ушундай себептердин негизинде көпчүлүк учурларда жана микроавтобустардын саны да кескин түрдө азайып кетти да. Бирок адистердин айтымында коомдук транспорт көйгөйү жол кирени көтөрүп коюу менен жана 200дөй жаңы автобус алып келип коюу менен гана чечилип калбайт. Бул маселени өкмөт өзү тыкыр көзөмөлгө алып, тез аранын ичинде бирдиктүү система, генералдык план иштеп чыгышы керек. Биринчи коомдук транспорт маселесин чечиш үчүн приоритетти немеге именно ошол коомдук транспортко коюш керек. Бүгүнкү күнү көбүнчө мына байкасак машинага же автоунаага приоритет берилет да. Бул машина жолду чоңойтуп, анан кийин жаңы жолдор курулуп туруп, тротуарлар курулбайт. Анан экинчи маселе бул коомдук транспорттун маселесин чечиш үчүн бул бир системага киргизилиш керек. Бул система дегенде, мисалы мен саат 10-да турсам, мен точно билишим керек. 10:20-да чыксам, 10:20-да 100 же 102 же 202 деген маршрутка келишим экенин мен билсем, бул система түзүлгөндөн кийин адамдар түшүнүп калат. Мен бир гана машинада жүрбөй, автобуста жүрө алам дейт. Уже точно 100% билет, мен 10-да чыксам, 11-де ишиме жетип бара алам деп туруп, көбүрөөк приоритетти автобуска берет дагы, шаардын ичинде машиналардын көлөмү азаят дагы, анан кийин баарыга жашаш удобныйраак болуп калат да. Ошол эң маанилүү бир поинт. Учурда мэрияда автобустар, троллейбустар өтө эле азайып кеткен. Мисалы 2016-жылы Бишкекте 110 автобус, 108 троллейбус каттап турса, быйыл 75 автобус, 120 троллейбус гана каттап жатат. Эркайым Мерикова, Инсан Бакиров, Политклиника медиасы, Медиарейт программасы.